Роналдо, Месси же башка жакшы ойногон оюнчулар айына 10,5 миллион евродой айлык акысын алышат. Бизге окшоп эле 8 саат укташып, бирок мугалимдердин 5 жыл деп топтоп жүргөн айлыгы менен барабар. Эмнеге футбол оюнчулары ушундай акча табат? Футболдун тарыхы, футбол жөнүндө кызыктуу маалыматтар менен бөлүшөбүз. Футбол оюнчулары ар дайым эле жакшы табышчу эмес. Мисалы 1901-жылдары алар 4 фунт бир жумада гана алчу жана футбол деген кесип шылдың катары көрүшчү. Ал эми бара-бара 1966-жылы Англияда өткөн дүйнө чемпионаты дүйнө жүзү боюнча түз эфирде көрсөтүлүп жаткан биринчи турнир болгон. Бул иш-чара футболду дүйнө жүзү боюнча жеткиликтүү көргөзмөгө айланткан. Аны сыналгыдан бардык адамдар көрүп, кызыгып, журналисттер интервью алышып жана алардын көптөгөн жарнамаларга чакыра баштаган. Ошондо алтын топту алган адам бир жумада 4 фунт албай калган. Европанын жогорку клубтарында ойногон оюнчулар, мисалы үчүн Реал Мадридте, Барселона, Манчестер Сити жана башка футбол клубтар чоң суммаларды таба алышат. Алардын оюнчулары Неймар, Месси же Роналдо жана башка жакшы ойногон оюнчулардын эмгек акысы жумасында 100 000 евро болушу мүмкүн экен. Футбол оюнчуларынын жакшы айлык акысын алгандардын биринчи себеби болуп, футбол дүйнөдөгү эң популярдуу спорттун бири болуп саналат. Миллиарддеген көрүүчүлөрдү өздөрүнө тартат. Бул чоң кызыгуу клубтар жана лигалар үчүн олуттуу киреше болуп алып келет. Теле берүүчүлөрдүн, жарнаманын жана демөөрчүлүктөрдүн рыногун дагы түзөт. Ири компаниялар өз өнүмдөрүн алдыга чыгаруу үчүн алардын популярдуулугун колдонуп, атактуу футболчулар менен кызматташууга умтулушат. Кесиптик футболчулар алардын талап кылган уникалдуу жөндөмдүүлүктөрүн бардыгын көрсөтүшөт. Атактуу футболчулар миллиондогон адамдар үчүн белгилери жана үлгүлөрү болуп калат. Алардын таасири спорттун чегинен чыгып, моданы, музыканы жана поп маданиятты дагы камтыйт. Заманбап футболчулар өздөрүнүн жеке брендтерин түзүү жана илгертүүлүгүн үчүн социалдык тармактарды дагы колдонуп, активдүү катышып келишет. Мына ошентип футболчулардын жогорку кирешелери алардын уникалдуу жөндөмдөрү, футболдун зор популярдуулугу, медиа укуктары, демөөрчүлүктөрү жана ошондой эле кыска мөөнөттүү карьера жана социалдык таасир менен түшүндүрүлөт. Бул факторлордун баары футболчуларды дүйнө жүзүндөгү эң жогорку акы төлөнүүчү спорттордун бири болуп саналат. Футбол байыркы убактагы бай жана кызыктуу тарыхка ээ. Заманбап футбол биз билгендей эле чынында Англияда түзүлгөн, бирок топ оюндары миңдеген жылдары ээлеп ар бир маданияттарда бар болчу. Мисалы 19-кылымдын орто ченинде Англияда азыркы футболдун башталышын белгилеп, эрежелерин биринчи системасын түзгөн. Ал эми мурунку жылдагы футбол оюнун карап көрсөк, мисалы Кытай топ ойногондун алгачкы формулалардын бири биздин заманга чейин эле 2-кылымдан 3-кылымга чейин тексттерде айтылган Хужи Кытай оюну болгон. Оюндун максаты азыркы оюндай эле бутту гана колдонуп топту торго түшүрүү. Байыркы кылымдарда Грецияда жана Римде дагы футболго окшош оюндар болгон. Грецияда аны эпискирос деп аталса, ал эми Римде харпастун деп аталган. Орто кылымдарда Европада топ оюндары да популярдуу болуп, Англияда мындай оюндар көп учурда кошуна айылдардын ортосундагы өткөрүлүп, абдан зордук зомбулук менен дагы өткөрүлгөн деп айтылат. Бара-бара азыркы заманбап футбол Англияда келип чыккан 1863-жылы. Футбол ассоциациясы негизделген жана оюндардын биринчи расмий эрежелерин иштеп чыгышкан. Футбол биринчи жолу Олимпиада оюндарынын программасына 1900-жылы Париждеги оюндарга кирген. Бирок футбол турнири расмий эмес болгон. Себеби эл аралык Олимпиада комитетинин тарабынан ал спорттун түрү катары таанылган эмес экен. Ал эми 1904-жылдагы биринчи расмий олимпиадалык футбол оюну өткөрүлгөн экен.
Дүйнөдөгү биринчи курулган футбол стадиону Сент-Ди-Гейт Роуд Англиянын Шеффилд деген шаарында курулган экен. Ал 1804-жылы ачылган жана дагы эле футбол матчтары үчүн колдонулат. Ал эми биздин Кыргызстандагы жакында футбол стадиону ачылууга курулуп жатат. Бул стадион Кыргызстандын Борбор калаасынын символдорунун бири болуп, футбол талаасы FIFA стандартында жооп берет. Долбоорго Туркиянын, Кыргызстандын жана Улуу Британиянын инженерлери жана архитекторлору катышат. Жана Кыргызстандын дагы футбол оюнчулары алдыга умтулуп, мыкты деген жетишкендиктерди көрсөтүүгө умтулууда. Бул чыгарылышта сиздер футбол жөнүндө биле алдыңыздар. Эгерде сиздерге жакса, лайк, комментарий жана кат алып кетиңиздер. Ал эми кийинки видео эмне жөнүндө болсун десеңиздер, комментарийга жаза кетиңиздер.